Assalamu alaikum, урматтуу Канча сом каналынын көрүүчүлөрү, таксист коллегалар. Сиздерге бүгүн Дубровкадагы, метро Дубровкадагы Лагманты чайканасын сиздерге бир көрсөтө кетсем. Нургазы келип бир биздин тамактарыбыздан даамсызып, биздин чайканабызды бир көрсөтө кетчи дедилер туугандар. Ана эмесе сиздер менен чогуу бир кирип көрүп алалы, кандай тамактары бар, канчалык деңгээлде биздин чайканалар жакшы экен. Кеттик анда. Биз менен чогуу болуп туруңуздар. Так, мына туугандар. Метро Дубровка, Тошта. Метро Дубровкадан түз чыгып келгенде эле, ондай аркага келесиңер, Дубровка торговый комплекс деп. Аркадан машина менен кире бересиңер. Фермерский рынокко десеңер, бесплатно кое берет экен такси машиналарды. Аркадан кирип келип эле, могул жерде шлагбаум бар экен, фермерский рынокко десеңер, бул жака кое берет экен туугандар. Таксистердин эң эле көйгөйлүү болгон маселеси парковка кеңири экен могул жерде. Фермерский рынокко деп кире бересиңиздер. Бул жак бесплатный парковка, келгенде эле мынакей могул жерде могул эшиктен кире бересиңер. Эгерде национальный кыргыз тамактарды, уйгур лагмандарды жеңиздер келсе, ол жака киребиз, сиздер менен чогуу көрүп алабыз. Кеттик анда. Мынакей туугандар, могул торговый центрдин ичине киргенде эле Лагманты кыргызский уйгурский кухня. Тети бурчтагы биздин эжекебиздин кухнясы. Мынакей могул жерде туугандар. Лагмандын түрлөрү, кыргыз тамактар, беш бармактар, лагмандар, башка десиңер, пельмен десиңерби, могул жерге келип даамсызып кете бересиңиздер. Место кеңири, кандай тамактар десеңиз, бүт барын, свежий, могул порвалар жасап берет. Алда тамак даярдап атат. Так, мынакей турганда бүт тамактарды свежий. Так, бул фри с мясом, да? Да, это фри с мясом. Мынакей туугандар, өзүңүздөр көргөндөй эле бүт тамактары бүт свежий, лагман десиңерби, пельмен, фри с мясом, ошого бүт даамдуу тамактарды даамсыз кетиңиздер. Адресин видеонун астына жазып коем, сөзсүз түрдө келип, ошол жерден жеп кетиңиздер туугандар. Ийгилик барыңыздарга. Туугандар, Лагмантынын тамактарын көрдүңүздөр, адрести көрдүңүздөр. Башка жердин тамактарын жебестен өзүбүздүн кыргыздарга поддержка кылып, ушундай жаңы ачылган чайканаларга келип, тамактарынан жеп, даамсыз кетиңиздер туугандар. Ийгилик барыңыздар, ишти дальше уланталанда. Так, 27 мүнөттө келип. Окей, мен чыгарып коебуз. €490 дейт. Кече комментарийлерден окуп калдым. Нургазы, сен клиенттердин көзүнчө кыргызча музыка кое бересиң деп. Силер укпайсыңарбы эмне? Бул ялат окшойт, көп эле такси коллегалар кыргызча уруккандан. Яндекстин агенттери да көрөт окшойт деп калдым мен видеом. Кече күнү бир орусчалап жазган экен. Яндекстин тартибин бузуп, кыргызча уругуп, кыргызча өчүр андай мындай деп орусчалап жазыптыр. Угуу берем мен кыргызча музыкаларды. Пусть үйрөнсүн кыргызчаны наоборот буларчы. Как раз нара Казакстанга кетип атышат, Кыргызстанга кетип атышат, мобилизациядан качып. Кичине болсо да кыргызчаны үйрөнүп алсын. Керек болот да барса. Кеттик дальше. Здравствуйте. Так, завершить. 26 мүнөттө келдим. Ай, ёлки-палки. Бүт элдин баары таксилеп жүрүшөттүлөр. Менттер келип көрүнгөн жерден
Могу экөөнүн азыр эки досун алып кеткен экен мобилизацияга. Азыр булар сүйлөшүп атышат. Азыр эмне болду? Короче, мыякта милиция турат. Такси менен келдик деп. Экөө турушат бурчектеги кими боюда бир машина полицейскийлер турат. Onun da birini surak кылып. Вот так работает мобилизация. Пожалуйста. Вот так вот. Sakin ушинтип табып келип салып кетти. Кыргыздарды го военный билети жокторду вроде эч нерсе деген жок экен го. Билбейм, чынбы жалганбы, военный билети жокторго эч ким тийбей атыптыр. Так военный билети барлар бир-эки көрүп калдым, группаларга келип, жана привеска ошолор келип калганын көрүп калдым да бир-эки жолу. Ладно. Тынччылык эле болсун эми дальше. Кеттик эми азда Рязанский проспектке заказ алдым. Азыр берки диспетчерим ноутбугу бузулуп калган экен эле. Үйдө бир ноутбук бар эле. Так, ошону алып барып берип келейин. Азыр Виднеого кеттим. Виднео же Видное кандай? Өтө сол жака кеттим да. Жүрөгүмө от бересиң, сагындырбай сен келерсиң. Жандыным тереңдетип, сактап алган экен билесиң. Сен аптадың күлгөн бойдон, ошонун кетпей тойдон. Мейли ончук бастым, кала бердим айла жоктон. Мага толгон эмес алламдагы сулулук, кышта мага болгон эмес бүгүнкүдөй жылуулук. Мен биринчи кызыктыгын көргөн сөйдүм дүйнөнүн, мен өмүрдүн ысыктыгын сезсем керек сүйгөнүм. Мурда мага толгон эмес алламдагы сулулук, кышта мага болгон эмес бүгүнкүдөй жылуулук. Мен биринчи кызыктыгын көргөн сөйдүм дүйнөнүн, мен өмүрдүн ысыктыгын сезсем керек сүйгөнүм. Здравствуйте. Так, 434 рубль oldu. 17 minutap geldim ben. Так, курсакта болуш керек болду. Виднеого жеткиче бир жерден сак ачып кетти. Через 600 метров на светофоре поверните направо. Обочниктерди кармап атат, обочниктерди. Обочниктеги, обочинада жүргөндөрдү ошондой кармап атат. Пробкада ордуруп чекеде соғып кетет го, ошондой эле. Виднега келип калдым, Видне. Бу Видне экен. Өзү Видне, билбейм, аты кандай. Так, туганда Виднега келдим, Видное, короче. Ошол жака келдим. Так, азыр ноутбукту берип коеюн. Так, анан кайтабыз үйгө. Ноль 14 11:54. Все. Удачи. О, тетя бизнесте иштейт окшойт, а? Тетенька бизнесте иштейт экен. Суларын коюп, нар жак бер жактан даядан шымаланып алып кетти. Бизнестегилер дагы эле маска тагат окшойт, а? Мен Внуково келип калдым. Yok, şu Внуководан эч жолум жүрүшпөдү да. Падилан менен келдим эле, кегиче падилан времясы бүтүп калыптыр. Өчүрткө койбой койду го. Постоянно келсем пустой кетем, şu же домой самой менен келип алган болом, же падилан менен келген болом.
Келип алып эле пустой кетип калам. О, Саларево, Салареvoдан жакшы берчү эле вокзалдан. Так, туугандар, мен бир нерсени билип калдым. Өткөндө жана гараж жапылып калгандан кийин мен жана подписчиктерим ушунчалык грамотный экенин билип калдым. Молодцы, ушунчалык грамотный подписчиктер бар экен. Комментарий окуйсуңарбы? Мындай кызыгып кирип комментарий окуйсуң. Жөн эле комментарийлерди окуп жыгылып калам го. Молодцы. Поддержкадан берип турсаңар ошентип буюрса баары жакшылык го. Жанагы диспетчерим машина ошонуку эле да, диспетчерим машинасында мен выкупка алган машина. Анда еще зимний баллондор да бар эле бир комплект. Азыр аларды дагы салып алдым. Как раз баллондорду алып, бияка по делам койсом, Внуковага заказ берип атпай укчап. Ай, елки, баллондорду салып багаж толтуруп алганда кычап аэропорт көрөт деп барсам жакшы. Бир эле сумкасы менен чыкты. Бир эле сумкасы менен алып алып анан келе бердим. Азыр секин домой коюп койдум. Мен аэропортто эмес, мындай жактан алып кетип калайын. Чемодандары менен чыккан болсо каягыма салмаган. Багаж толуп, баллон дагы жакшы төртөө батып кетти багажда. Так, уже дагы бир 15-20 күндөн кийин уже минуска түшүп калат го температура. Азыр уже кечинде азыр кечки саат 8-де 11 градусту көрсөттү, түнү бир 6 градуска чейин түшөт атакчы. Дагы бир 15-20 күндөн кийин уже минусовой болуп калат, уже алмаштырыш керек болуп калат. Ошого алып алдым баллондордучу. Кокуй. Москва, улица Никитина дейт го. Домой менен көрсөтпөйт да неменичи. Көрөлүчү азыр каяка берип койду экен. Бу Кудай жалгап центр көрүп койсо экен. Домой жаап кетип атканда. Кыргызстанга кетип калгандар Яндекстин шыңгыраган нерсе сагынсаңар керек, Азыр көзүңөрдү кайра шыңгыраган угузайын силерге. Сен дүйнөм тартып калат өзүң барда. Жетпеген сендей жанга жылдызды суктан бирган өзүң гана. Сен менен жашайм улам, сезимдер сага деген жүрөктө толуп турат. Жүрөгүм арман сага. Саундтрек керек болот. Зажигалка? Зажигалка есть. Зажигалка есть, дейт го. Зажигалка есть, дейт эң нурайында. Кеттик эми. Толкундардан жалгыз калган. Так, азыр Мытишиге заказ алдым. Ленинский проспектен Мытишиге заказ алдым. 32 километр 44 минут дейт. Здесь удобно сидеть? Или... Так, Мытищи, да? Хорошо. Мытищиге жетип келдик туугандар. Завершить 849 жүрдүм дейт. Уфеле деди, билбейм эмнеге уфулдады. Ушинтип машинага чыгып туруп уф дегенде машинада сүзүрөт түшүп берди. Башка чабап туруп, эмне жакпайт ате деш керек болду. Чё тебя не устраивает? Ёб твою мать. Эмне нравится? Башың ооруп турат, кече нерв кылып адам. Деке жакпайт, айт адам нерв кылып.
Так, туугандар, бүгүнкүгө да иштеп келдик. Саат канча болуп калды? 9:10 болду. Үйгө кайттым. Так. Бул бечара телефонда катып калды. iPhone иштетейин десем, iPhone жалкада жөнүндө. Өрттөнүп кетейин дейт жөнүндөчү. Так, 9 заказ 3940 рубль болду. Черезден иштеп атам. 10 заказ 4500, 10 заказ 4400, 9 заказ 3900 болуптур бүгүнкүгө. 3940 рубль. Ушундай туугандар, пока нормально. Обедтен кийин баштадым да. Аяка барып, берки жанагы немени тартып, чайкананы тартып. Антиминтип саат 2-3 болуп кетти окшойт мен ишке чыккыча. Ошондой еще видеого бардым. Виднеего барып, ноутбукту берип, машиненин зимний баллондорун алып келдим. Зимний баллондорун буюрса суук түшсө машинеге салыш керек. Азыр все, ушу менен коштошобуз. Эмкиде көрүшөбүз. Машиненин баллондорун үйгө алып кирип салыштырып коеюн. Минус ой болсо эле буюрса зимнийлерди тагабыз. Же трале тактырып койсом, пока өчүрүп элек да.